Bizde ушул жекенди айыл өкмөттө 2014-жылда. Эми биз өзүбүз дотациядагы айыл өкмөт болсок дагы бүгүнкү күндө ошо МПлор менен, фонддор менен, донорлор менен, ошол демөөрчүлөр менен, жеке демөөрчүлөр менен. Андан сырткары ошо өзүбүздүн кичинекей болгон бюджетибиз менен, анан элдин күчү менен бир канча иштерди жасадык быйылкы жылда. Бүгүнкү күндө мына 26 жылдан бери жок жерге көпүрөгүбүз түшүп, элдин кубанышы койнуна батпай турган кез бүгүнкү күндө. Себеби ал жерде жол деген өзүнчө чоң бир объекти, жашына олтуруп жол бүттү. Союз мезгилде да мындай жолдор салынган эмес. Андан кийин мына көпүрөбүздүн узундугу 50 метрлик көпүрө салынып, мына бүгүнкү күндө элге кызматка берилди иштөөгө. Мындай көпүрө бул тарыхта болгон эмес. Бул Чоң Алайдын тарыхындагы кайталангыс бир окуялардан болуп калды. Андан кийин наркы тескей жагында 20 000 гектарлаган жайыттарыбызды уже өзүбүз пайдаланабыз. Ал жерлер баягы көпүрөнүн жоктугунан өткөнгө бир мүмкүнчүлүктөр жок, пайдаланылбай жөн жатканда. Мына эми Кудай буйруса 2015-жылдан баштап биз ошолорду пайдалана баштайбыз. Ilgari бул жерде 100 метр ылдыйда Тагайып Мурат деген аксакалыбыз көпүрө салып бергенбиз 63-жылы. Бул 87-жылы алып кеткен. Ondan кийин бул көпүрө жок, эл көпүрө салабыз деп 2 жол аракет кылып болбой калды. Анан өзүбүздүн кулундарыбыз Тагайбек, Ахун, Жанбек, Канбек деген жигиттер келип туруп мына биринчи замбарды курду, элди убактылуу өтүп туруш үчүн. Анан şu балдарда ой пайда болду. Демек ушундай көпүрө салсак болот экен деген. Анан булар Демилге көтөрүп ошо көпүрө салабыз деп жүргөндөн баштап бул жерде өздөрүнүн пландарын түзүп, кыялданып жүрүшкөн. Анан бир эле күн биздин Алмамбет деген уулубуз бар. Ошол акча берип 1 миллион 300 000. Ошонун жардам менен курулуп калды. Башта кыйналып, кандай кыйынчылык? Өтө кыйналганбыз. Мына Кызыл судан өтө албай, жайытка жете албай, өтө кыйналып жүргөнбүз. Судан өтүп кээде адамдарыбыз агып кырсыкка да учураган. Азыр мунун элге аябай пайдасы чоң. Бир канча миңдеген гектар жайыт, отун, токой, байлык көп бул жерде. Ошон үчүн эми бул балдарга ошон акча берген Алмамбетке, айрыкча мына ушун жерге демилгечи болгон айыл өкмөтүнүн башчысы Нургазы Акматовго да чоң рахмат айтабыз. Ушу элдин патасы менен көгөрүп, үй бүлөлөрү менен, бала чагалары менен тынч жашай берсин. Чоң глобальный проблема болуп турган мына жайыт неме, граница маселеси, чек ара маселеси. Биз ушинтип өзүбүз жерлерибизди пайдаланбасак, өзүбүз ошол жерге бир кызыкпасак, биздин ошол чек араларыбызды бир кызык келип чече бербейт туугандар. Tuğan çer kuduretin sağın biri, elesin göz aldım amel kaltete. Aylıma özüm cephe oyum cephe, ümitim zakımdarga batıp kete. Ümitim zakımdarga batıp kete. Elge kızmat kılıp bergen Almambet ülkemizдің, uğlumuzдің tuğan uruğuga özüge bergen aksası atası menen enesinin arvayga kabul kılsın, özüge kele жатқан belayga dep bolsun. Omin dep bu kadar pata verdinizler. Omin Allahu Ekber. Алмамбет инибиздин жардамы менен Борборлук мешитке акча каражат берилди эле. Быйыл тосмолор менен толук менен бул дагы бүткөрүлдү. Чулук айылында ошол эле инибиздин жардамы менен бала бакча ФАПтын курулушу дагы бүткөрүүнүн үстүндө турат. Altından çıkıp yanklarlan, kardan yaştan batarlan, hazının oğlu dep bili vay, halkın var seni dantalan.
salan Kırgızdın sende batırın ay Kılın bayımdan can salan Kırgız hep soğuk küregim Kırgız hep soğuk kiregim Kırgızdın sende oğlunu Kırılmadan tay bileyim Ayıldın sende oğlunu da Ağlamadan tay bileyim